Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Бадырханов. Ийгилик темасын улайбыз. Демек, ийгилик жолунда сизге дайым тоско кылчу комфорт зонасы жөнүндө сүйлөшүп кетели. Бул мына могул сүрөттө көрүп тургандай, мына рак аквариум ичинде мына балыктар, суунун ичинде жүрүшөт. Бул комфорт зонасы. Эми сыртта океан турат. Бул дискомфорт зонасы. Бирок көптөгөн биз кыялданган жана биз башка биз каалаган жашоо ошол дискомфорт зонасында экенде, же башкача айтканда комфорт зонасынын сыртында экен. Твоя зона комфорта дейт, место, где достигается все мечты дейт. Бирок биз ошол зона комфортунан чыгыштан коркобуз жана чыккыбыз келбейт. Көп каршылык көрөбүз да ошо чыгыштан мурунчу. Но могу көрүп атабыз, меня звали мечты, приключения, великие дела дейт. Но диван кричал громче всех дейт. И великие дела калып кетти. Жашоосу дагы арадан 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл учуп өтүп кетти. Ошо диванда отуруп телевизордун жанында. Анан кыялданган көптөгөн мечталар калып кетти и зависть бойдон кала берди. Демек, комфорт зонасы бул эмне экен? Мына комфорт зонасында кичинекей төгөрөкчө, ошо төгөрөкчөдө биз жашайбыз. Бул биздин айлана чөйрөдө курчап турган биздин жашообуз экен да. Айлана чөйрөбүздөгү биздин досторубуз, биздин сиз үчүн көнүмүш болуп калган жашоо шартыңыз. Сиз жасап жүргөн иш, жасап жүргөн жумуш. Мисалы үчүн күндө эртең менен жумушка барасыз, саат 5-6да жумуштан келесиз. Бул да комфорт зонасы. Күндө белгилүү да. Айлыгыңыз да белгилүү. Бүт нерсе белгилүү, стабилдүү. Азыркы стабилдүү абал. Күнүмдүк адаттар, сиздин күнүмдүк адаттарыңыз, кайерден тамактанасыз, кандай ой жүгүртөсүз, эмне жөнүндө ойлоносуз, ойлогондо кандай жолдо ойлоносуз, стресс алып келбөөчү абал, стабилдүү, умеренно, спокойно жашоо да, бул зона комфорта. Ал эми сиздин максатыңыз болсо, ошонун сырт жагында экен. Все, что вы еще не пробовали, бул дискомфорт зонасы экен. Бирок сиздин максатыңыз, сиз кыялданган жашоо ошол жакта экен. Андыктан биз бир нерсени кыялданып экенбиз, жеткибиз келет экен, бирок ал үчүн биз аракет кылбай жүрөт экенбиз. Как я вот хочу, я хотела бы. Вот сен, мисалы, мага да көп айтышат, айлыкаш дегендер, сен туура жол тандадың, молодец. Вот мне бы тоже иметь свой бизнес, но мен ушул жолду тандап алдым, эми карьера аягына чейин деп. Зона комфортунда жүрүшөт. Чынында алар каалайт, чыккысы келет. Белый завистью завидует. Мен өзүм кожоюн экенин да билишет. Бирок ошол зона комфортунан чыккысы келбейт. Анан да ушул тоолорду айтышат. Мен иштебей калсам жетпей калат да акча. Кто будет кормить детей дейт. Чынында буга чейин иштебей жүргөндө да кто как-то кормили да, эптеп-септеп да. Ошол кыйынчылык жолуна кайра баргысы келбейт. Азыркы көнүп калган жашоодо жашагысы келет. Рискке баргысы келбейт. Тобокелге баргысы келбейт. Ошол комфорттон чыккысы келбейт адам. Бирок кыялданып жүрө берет. Анан жашоо өткөндө жалко мен ушул жолду тандабаган экенмин. Канчалык адамдардан уктук, канча мамлекеттик кызматта көп жыл иштегендер, налоговый жана башка милицияда иштегендердин угуп жүрөбүз. Мисалы үчүн мен братчикаларым дагы мен ушул сабактарды бергенде, китептерди бергенде ийгилик жөнүндө алар кийин ошол китептерди ичип жеп, ичине сиңирип алгандан кийин анча-мынча мугалимдерден угуп жүрүштү. Мен 18 жыл, 20 жыл ушул госслужбада же дагы бир тармакта же бир айлыкка иштеп жүрдүм, бирок 20 жылда жеткеним ушул кичинекей квартира болсо. Менин айлана чөйрөмдө анча-мынча досторум бар. Көптөгөн ийгиликтерге жетти. Балдарына канча квартира подарка кылды, канча чет өлкөлөргө барып келди. Менин жеткеним ушул деп арман кылгандар толтура. Алар болгону комфорт зонасынан чыккысы келген эмес, коркканда. Ошол абалда кала берген. Сиз дагы бул теманы эгер көңүл бурбай өчүрүп койсоңуз, көрбөй койсоңуз, же көрүп туруп аракет кылбай койсоңуз, сизди дагы ошол келечек күтүп турушу мүмкүн. Демек, зона комфорта бул эмне? 90% адамдар, 80% адамдар ушул комфорт зонасында жашайт экен. Бул выживание, айлыкка эптеп-септеп жашоо. Анан көбүрөөк айлык акча түшүп калганда сүйүнүү. Лень, жумушка барып анан жумуштан чыккандан кийин чарчадым деп отуруу. Башка жашоо үчүн аракет кылбоо. Посредственность, орточо жашоо, эл катары. Элдин баары ушундай эле атпайбы, туурабы? Эл катары жашоо. Заурядность дейт, заурядность эл катары болуу. Косность муну билбейт экенбиз, стабилдүүлүк, дайым бирдей жашоо. Отсутствие цели, максат, в основном максаттар жандай, жогорудан келчү максаттар. Иштеп жүрүп бир убакта начальник болуп калуу деген, Көп жыл иштеп отуруп, стаж наработка кылып отуруп. Отсутствие цели көбүнчө. Сырт жакта, дискомфорт жакта 10% адам же 20% адам жашайт экен. Признание, көп адамдардын кол чабуусу, комплименттери, суктануусу, зависти жана башка. Достигнутые цели, көптөгөн максаттарга жетүү. Новые возможности, жаңы мүмкүнчүлүктөр, чоң мүмкүнчүлүктөр, чоң жашоо, чоң көп эмне деп коет, көп берип көп ал деген жашоо, Көп табышат жана ошондой эле көп адамга көп жардам берише алат, салым кошулат. Финансовая свобода, финансылык эркиндик, акча жөнүндө ойлобойт, акча иштебесе да түшүп турат. Бизнестер бар да, көптөгөн бизнестер өзү менен өзү болуп турат. Сбывшиеся мечты. Мечталар бар, анда ошолордун ишке ашкан, ашпагандар. Успех, ийгилик, счастье дейт, бакыт, процветание, чоң ийгиликтер, Ушунун баары дискомфорт зонасында экен. Зона комфортунда жок экен ал нерсе. Ийгилик комфорт зонасынын сыртында жатат, Максатка жетүү комфорт зонасынын сыртында. Биз комфорттон чыкканда гана максатка жетет экенбиз. Ийгиликке да ошентип жетет экенбиз.
Ал эми зона комфортада, ошо комфорт зонасында жүрө берсек биз жетпейт экенбиз чоң максаттарга. Мына көрүп атасыз, мына сүрөттө кичинекей, төкөрөк, мына кичинекей островокто турат, аралчада. Эч жакка чыкпайт. Анткени чыгайын десем, мына суу коркунучтуу, белгисиз, эмне бар сууда белгисиз. Эмне болот буту белгисиз жыңайлап, тиякта сонун жашоолор бар, көрүп турат, завидуют этип турат. Бирок, как-то барыш коркунучтуу да, ошон үчүн ушу комфортто жүрөт. Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта, дейт, Бирок ошол жолду басып өтүп койсо, мына чоң жашоо күтүп турат, башка жашоо. Дискомфорт зонасынан чыгыңыз дейт, зонасынан. Дискомфорт зонасына чыгып отуруп гана биз өзүбүздүн комфорт зонабызды кеңейте алат экенбиз. Эмесе зона комфорт зонабыз кичинекей болуп турат экен, азыркыдай. Ошону кеңейтебиз, башка жашоонун башка деңгээли болсун десеңиз, анда биз аны кеңейтүү үчүн стресс жолго барат экенбиз, тобокел, кыйынчылык, испытание жолго барат экенбиз да. Белгисиз жолго басышыбыз керек болот экен. Эмнеге чыгуу кыйын болуп көрүнөт? Көпчүлүк учурда бул инстинкт самосохранения. Коркконго кош көрүнөт. Болгондой, мына биз сыртта көп коркунучтуу нерселер турат. Ошону ойлоп эле өзүбүздү сактабыз келет экен. Өлүп калгыбыз келбейт, утулуп калгыбыз келбейт, жеңилип калгыбыз келбейт. Буга чейинки сабакта да көрдүк, утулуп калуу инстинкти өтө катуу. Болбой калсачы деген нерсе да. Ушунча аракет кылсам анан болбой калсачы. Болбой калат, конечно. Албетте болбой калат. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи аракетиңиз болбой калышы мүмкүн. Көпчүлүк учурда 80% учурда болбой калат. Бирок болбой калып отуруп анан боло баштайт. Эсиңиздеби, буга чейин программа жөнүндө сүйлөштүк. Программалар дароо пайда болбойт экен. Жаңы комфорт зонасында программасы дароо пайда болбойт. Кенен зона комфортунун программасы пайда болбойт. Анын программасы акырындык менен пайда болот экен. Испытаниядан өтүп отуруп. Жана машинаны айдап атканда үйрөнгөндөй эле, дал ошондой кыйынчылыктардан өтүп отуруп анан үйрөнөт экенсиз. Эсиңизде болсо, машина айдоодо эле сизге башында коркунучтуу, кыйын нерсе болгон. Бирок сиз машина айдагыңыз келген. Ради этого вы были готовы, да, мына. Ошо кыйынчылыктардын учурунда таштай бергиңиз келет. Кээде ичиңизде коркунуч болуш, мен эч качан айдай албайт окшойм, жаман кыйын го, кантип кылышат муну элдер деген болот. Бирок элдин көпчүлүгү жасаган үчүн сиз колуман келбейт го деген ой көп болбойт. Бизнес тармагында сиз көпчүлүк адам жасабагандыктан, көпчүлүк адам ал тармакта болбогондуктан сизде ошол коркуулар көп болот. Болгону сиз айлана чөйрөнү өзгөртсөңүз оңой болот экен. Эми утулуудан коркуу сезими бизди токтотуп турат экен дайыма. Кийинкиси өзүбүзгө ишенбестик бизди токтотот. Өзүбүзгө ишенбестик боюнча мен мурунку ийгиликке жетүү жолунда сынып калбаш үчүн деген сабакта айтып кеткем, кантип ошонун экинчи бөлүгүндө өзүбүзгө ишенбестикти кантип жеңсек болот, кантип анын үстүнөн иштесек болот. Бүт подсказка берип кеткем. Албетте ошо өзүңүздүн ишиңизден иштеп отуруңуздар, бирок өзүңүздү дайым заставить этип кылдырыш керек болот. Башында өзгөчө. Баштап атканда да кийин анан 21 күн үчү 3 жума үчү кыла берсеңиз, адат пайда болуп катканда сиз коркпой уже кыла баштайт экенсиз. Көнүп калат экенсиз ошол абалгачы, ошол жаңы абалга, жаңы чөйрөгө, жаңы ситуацияга. Жалкоолук болушу мүмкүн. Жалкоолук бул көбүнчө эмнеден болот? Максат жоктон. Чындап максат жок. Мисалы үчүн биз туалетке кетип атканда эч убакта жалкоолукту ойлобойсуз, туура? Мен жалкоолонтам, туалетке барбай эле койсом жакшы болот эле деп төшөктө siiп жата бербейсиз, Жок, барабыз, жүгүрөбүз. Эгерде туалет бузулуп калса, иштебей калса, мисалы үчүн кафеде отурганда, биз башка кычык-кычык издейбиз, туурабы, көчө-көчө. Анткени бизде максат бар. Тубасак болбойт. Дал ошол жалкоолуктагы көпчүлүк учурда ошондой максат жоктон. Көпчүлүк учурда чындап сизди күйгүзө турган, сизди ордуңуздан ойгото турган, ордуңуздан тургуза турган максатыңыз жок. Ошондуктан жалкоолук болот. Не бойтесь проигрывать. Победители не боятся проигрывать. Неудача – это часть дороги к успеху. Люди, избегающие неудач, избегают и успехов. Утулуп калуудан коркпогула дейт. Анткени утулуп калуу бул ийгиликке жетүүнүн бир бөлүгү дейт. Көп жолу утулуп отуруп анан ийгиликке жетет экенбиз. Анан утулуп калуудан корккон, качкан адамдар эч убакта ийгиликке жетпейт деп атат, Эң туура сөздөр. Чындап эле көрөлү. Сиздин балаңыз же иниңиз же братчикаңыз эми баса баштады, жыгылып калды, ал турбай койду. Турбай койбу же турабы кайра? Көпчүлүк учурда турат, туура жооп бердиңиз. Турат, кайра аракет кылат. Кайра жыгылат, кайра аракет кылат. Бирок кээ бир коркок балдар аракет кылбай коет, кеч басат. Бирок кээ бир өтө настырный же шаңдуу балдар жыгылып калса да күлүп кайра туруп, кайра баса берет. Эми ошондой элестетиңиз, ата энеси келди дагы, кой баспай эле кой деп отурузбайды. Турса эле кайра отурузбайды. Азыр жыгылып каласың. Кой жыгылбагын, азыр бир жериң кокустатып аласың деп бастырбай койду. Ал бала басабы? Көп ай бою баспай жүрө берет, кеч басат. Өзүнө эле кыйын. Жүрүп ойной албайт, кенен жүрө албайт. Бирок жаш бала жыгылып отуруп, көп жолу жыгылып отуруп анан үйрөнөт, туурабы? Мектепке барганыңызда окушту, жазышты үйрөнүш керек болгондо эмне кылабыз? Көп жолу туура эмес жазып, туура эмес окуп окуй албай, тамганы бири-бирине кошо албай, кыйналып атып, онтоп атып, акырындык менен үйрөнүп экенбиз. Санашты да ошентип үйрөнөбүз, математиканы да ошентип үйрөнөбүз, Бирок көп жолу машыгып отуруп, көп жолу жасап отуруп, анан бизде ошол жөндөмдөр, жаңы программалар пайда болот экен. Окуй билиш деген бул программа, жаза билиш, баса билиш, машина айдай билиш, автоунаа айдай билиш,
бизнесте да ийгиликке жете билиш, ошончо кардарларды уюштура билиш, адамдарды уюштура билиш, ошончо команда түзө билиш. Бул дагы жөндөн, бул дагы программа. Муну да акырындык менен көп жол жасап отуруп, жыгылып отуруп, колуман келбейт окшойт деген ойлор келип отуруп, анан кийин пайда болот экен, анан программа, туура программа. Анан сизде адап пайда баштайт. Анан сиз рахат ала баштайт экенсиз ошол жумуштан. Ошентип сизде жаңы комфорт зонасы пайда болот экен. Сиз ошол ишти жасап атып, комфорт жана коркпой калат. Знаете, кто такой неудачник? Настоящий неудачник — это тот, кто настолько боится проиграть, что никогда не осмелится даже попробовать. Чыныгы неудачник даже жасап көрүштөн коркот экен. Ошондуктан ал коркок болуп өнүп калат экен. Анан башка бирлердин жеткен, ийгиликке жеткенин көрүп, ичинен тызылдап, завидовать этип, чамага баштайт экен. Жана кача баштайт экен ал адамдардан. Бирок экинчи жол бар. Качпастан алар менен көрөк жолугушуп, алардын ийгиликке жеткен окуяларын көрөп билип, аракет кыла башташ. Кыйынчылыкка карап башташ. Человек сам строит вокруг себя жесткий забор из этих самых нельзя. Не могу, не положено, а потом выглядывает из-за этого забора и завидует тем, кто живет на свободе. Свияж. Алексей де Александр Свияж. Демек адам баласы өзүнө забор коргон курулат экен. Болбойт, болбой калсачы, колуман келбей калсачы, элдер күлөт. Мен жыгылып калсам болбой калат. Мен дайым жеңишим керек. Мен жеңилген учур болсо болбой калат деп өзүбүзгө көп тербелип койт экенбиз да, анан кылычтан коркот экенбиз. Болбой калса болбойт деген ой менен. Анын ордуна жок кантиш керек? Анын ордуна болбой калса болбой калды. Зато попробует. Кылдым. Проба кылып көрдүм. Ооба биринчи жолу болбой калат, экинчи жолу болбой калат, үчүнчү жолу болбой калат. Акыры бешинчи жолу кылганда болот да туурабы? Биз баскычты үйрөнүп атканда эле боло баштайт. Бизнесте эле ушундай эле нерсе экен. Жыгылып отуруп, болбой атып, анан боло баштайт экен. Адамдар менен жолугушуу деле. Бир айтып көрөсүз, экинчиге айтып көрөсүз, үчүнчүгө айтып көрөсүз, төртүнчүгө айтып көрөсүз, бешинчиге айтып көрөсүз, алтынчысы айтат: мага керек эле ушул. Өзүм алып көрсөм болобу, өзүм үчүн деген адамдар жолугуша баштайт. Бирок бешөө сизге жок дейт, шылыңдайт, жана башка. Ошондо отурган ийгиликке жетесиз. Ушул жолду басып өтүп койсоңуз, сиз көп адамдарга завидовать эткен ордуна сизге завидовать этишет, жасабагандар. Эми кийинки мына сурет. Мына бизде хочу деген турат, мына колубуз эң алдында. Мен ушул ийгиликке жетким келет, ушундай жашагым келет деп атабыз. Бирок биринчи эле жогору жакта все равно не получится дейт. Ар болбой калат. Сен көбүндө болбой калган туурабы? Болбой калат сенде да деген болот. Лучше отдохни, андан көрө салчы. Азыр мына эшикте жамгыр жаап атат, эмне кыласыңчы? Түшүктөн чыкпай эле койчу. Телевизордон чыкпай эле койчу, жаман сонун көрсөтүп атат. Биздин жакшы көргөн сериал болот деген болот. Бул барыбыз деле болгон абал, Мен аялым деле айтат, мына Дарья. Бир убакта үйдө турганда мен сериалдарды көрө баштадым эле. Ошо көрсөтүүлөрдү көрө баштадым эле дейт. Домохозяйкалар ошо. Азыр ойлонсом ошондо туура эмес жолго кетип аткан экен. Ал эмнеге алып келишин билет десе, эмнеге алып келет? Зависимость, күйөөсүнөн зависимость кылып келет. Жана көптөгөн кыялдарга жете албай кыйналганда алып келет. Мына ошол нерсени жеңип, баласы менен болсо да мен жаныма ишке чыга баштадым, мага жардамдашкан. Бизнести тезирээк өстүрөйүн деп. Зачем тебе это? Эмне кыласың? Деген нерсе болот, Эмне кыласың? Көп жүргөн адамдар жүрбөйбү? Сабак ошол эле. Да, биз эми ушундай мамлекетте туулуп калдык, Кыргызстанда. Бул жерде акча жок, же ушундай шаарда туулуп калдык деген нерсе болушу мүмкүн. Ушуга смириться эт, ушуга көн деген нерсе болушу мүмкүн. Бардыгы ушинтип жашап атпайбы, сендер ушинтип эле жашады деген нерсе болот. Да забей деген бар, мына. Унутуп ойлой койчу, машина минбесең минбепсиң деген нерсе. Бүгүн эмес, эртең эле кылайынчы, эртең. Дүйшөмбү күнү баштайынчы деген нерселер, Не тебе решать. Сен чече албайсың баары сенин колуңан келбейт деген нерсе. Баары сен чечпейсиң. Баары бир, мисалы үчүн аял болсоңуз, баары бир жолдошуңуз акча табыш керек. Сиздин ишиңиз эмес бул. Сиздин ишиңиз үйдө отуруп, андан акча суроо. Акча жетишерлик болбосо, ушуга чыдап ошентип жүрөбүз керек. Даже косметика жок болсо да макул боло берет. Бетибизди карасак эмне болуп тур? Картайса картайып турса. Бир иште түшүптү да деген жашоо. Не мешай, Мен сериал көрөтөм, мешать этпей тургун. Менин максаттарым жөн тургула деген нерсе. Зачем тебе это? Эмне кереги бар мунун деген нерселер. Бардыгы я хочу дегенде муунтат экен. Кимдир ошого жол берет, аны муунуп калат. Бир индеец өзүнүн баласын тарбиялап аткан. Бир индеец өзүнүн баласын тарбиялап атканда айткан экен. Уулум, дайым эсиңде болсун, сенин ичиңде дайым эки карышкыр жашайт дейт экен. Бирөөсү боорукер карышкыр, сен үчүн күйөт, экинчиси мыкаачы карышкыр. Ал сени тескери жолго буруп, сени жыгытат дейт экен. Экөө дайым бири менен күрөшөт дейт экен. Анан баласы кимиси жеңет десе, сен кимисин баксаң, ошонусу жеңет дейт экен. Сен тарап болгон карышкырды баксаң, сен тарап жеңет. Сен тарап эмес, тескерисинче сени утулууга түткөн карышкырды баксаң, анда сен де ошо жеңет дейт экен. Сизде да дайым ошол
комфорт зонасын баксаңыз, анда комфорт зонасындагы ой пикир, ой жүгүртүү жашоо сизди жеңип чыгат. Же болбосо сиз дискомфорт зонасы, ийгилик максатты көбүрөөк баксаңыз, өзүңүзгө ишенимди көбүрөөк баксаңыз, ошол утуп чыгат дагы. Сиз дискомфорт зонасына чыга баштайсыз, комфорт зонасын тез утуп чыгасыз. Кимисин баксаңыз ошол утат экен. Андыктан сиз дайым ойлонуңуз, кимди багып атам деп. Айлана чөйрөдө да ушундай. Эл катары жашаган ой жүгүртүүдү баксаңыз, анда ошол утуп чыгат. Жок, мен анда алардан мыкты жашагым келет. Мен алар жетпеген, алар жашабаган жашоодо да жашагым келет. Мен алардан лучше жашагым келет десеңиз, мен алардан өйдө болгум келет десеңиз, анда сиз ошону бага баштасаңыз, анда ошол ута баштайт.